депутаттардың өзіне, төрағаға, урматтуу бизнес спикер, Дастамбек Атысбекович, сиз дагы эмне үчүн унчукпай отурасыз? Бул да түшүнүксүз. Эмне үчүн реакция бербейсиз? Эмне үчүн депутаттарга ушундай маселе көтөрүлүп, оскорбление болуп атса, эмне үчүн жооп бербейсиз? Сиз да бүгүнкү күндө мамлекетте орчундуу кызматты ээлейсиз. Сиздин да ордуңуз бар. Сиз шайлаган өлкөдө 120 депутат да бар. Ошон үчүн ушундай маселелерге сиз дагы реакция кылып, андан кийин мен ойлойм, буга биз баа бербесек болбойт, урматтуу коллегалар. Рахмат. Рахмат. Алмамбет Насырканжанович, сүйлөйсүзбү? Улантыңыз, 6-чы микрофон. Анда добуш менен чечилет. Сиз бияк добуш менен чечилип калган, анда кайра добушка коюп сиз чечишиң керек. Жок, 3 фракция деп регламентмен кетели, сиз азыр сунуш керексиңиз, мен добушка коюп берем. Анда мен бул жерден эле айтам, меники кыска. 2 минут. Урматтуу депутаттар, мен Канат Исаевдин айтканын, Талант Маматовдун айтканын толугу менен кабыл алам, жана айткандарына ишенип, мындай ынанам. Бирок Өмүркулов Исанын чыкканын мен туура эмес деп эсептейм. Анткени ушул жерде Текебаев, Атамбаев болуп турганда жоопко тарталы, узурпация кылды, кылмыш кылды. Парламент сынбасын, элита сынбасын, эл сынбасын, конституция сынбасын деп атканда Иса Өмүркулов чыгып ушул жерден эмне деп айтып атасың? Ал деген биздин улуу татасы деген киши бүгүн чыгып башка 180 градуска бурулуп башкача сүйлөп атат. Мен Атамбаевди коргогон жокмун. Сөздү мындай бурмалабагыла, урматтуу мындай депутаттар. Мен болгону Иса Өмүркуловдун чыгып айтканы туура эмес деп атам. Бүгүнкү күндөгү саясаттагы эки жүздүүлүктүн мындай принциптери ушундан бузулуп атат да. Жок дегенде унчукпай отурбайбы бүгүн? Ал эми Канат менен Таланттын айтканына мен толугу менен кошулам. Ошол Текебаев трибунадан айткан күн тартибине киргибей калган маселени бүгүн күн тартибине киргизгиле. Атамбаевдин узурпациясын карап, добушка коюп, комиссия түзүп карайлы, жоопкерчилигин карайлы, кеч болсо дагы. Анткени ошондо ушул жерден колдонбой, добушка ээ болбой калган. Эгерде биз ушул ошондо туура баа бергенде мындай болбойт эле. Ал эми жана политический репрессиялар боюнча. Политический репрессиялар боюнча туура бүгүнкү күнү бирөө дагы реабилитация болгон жок. Урматтуу депутаттар, политический репрессия болгон адамдар реабилитация болмоюнча эч качан репрессия деп айтууга закондуу түрдө мүмкүнчүлүк эмес. Саясий түрдө да мүмкүнчүлүк болбой калат. Атамбаев кутулуп кетет, айтат, мына мен камагандар отурат, мыйзам күчүндө кийинки бийлик, мага өчөшүп келген бийлик дагы, мага каршы деген бийлик дагы аларды актай алган эмес, реабилитация кыла алган эмес. Анткени мен эч кимди саясий өңүт менен каматкан эмесмин деп кутулуп кетсе, бул туура болот. Мына юрист. Рахмат. 2-чы микрофон, анан 5, анан 6. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, хочу отметить, что у нас оппозиция в парламенте очень беззубая и слабая. Но сегодня я выступаю против всех мужчин, одна женщина. Все 11 лет в парламенте я всегда выступала за более справедливые принципиальные вещи. Единственное, хочу отметить, 2 минуты вы больше не дадите, дорога. Я же не Канат Исаев по 15-20 минут разговаривать. Спасибо. Так вот, никогда не видела я подлее и трусливее, чем политики мужчины. Вы знаете, все, что вы сегодня перечислили с трибуны, там дороги, мороги, узурпация, тогда Турага был Асылбек Джейнбеков, премьер-министр был Сооронбай Джейнбеков, это были друзья, друганы и так далее. Никто ничего не говорил противовес, не выступал, как-то вот таким образом не пользовались трибуной. А сегодня очень модно оказалось быть вот таким батыром, стоять, и хана, которого прогнали, теперь он не прогнали, он готовил Сооронбая, он доверил Сооронбаю страну. И сегодня вот такие смелые вы стоите и хаете, собрали весь хайп с базара, и вот тут все гоните. Я поэтому что хочу сказать? Закон, сказали, закона уже нет, который охраняет неприкосновенность Атамбаева. Но есть народ. И сегодня, я уверена, он все сканирует. Кто сегодня выступал, кто выступает. Народ сегодня хорошо все видит и все знает. Я единственное хочу призвать, уважаемый Турага, в истории вы сегодня пишете нарицательные страницы.
И то, что вы перечислили, как сегодня идут суды, как сегодня Генеральная прокуратура работает, ГКНБ, мы видим, что еще больше увеличились нарушения, еще больше. Станьте лучше, чем Атамбаев. Что вы к нему привязались и не можете никак из политарены его убрать? Потому что вы все боитесь его принципиальности. А то, что он выступал на форуме, это реакция. Его вынудили уже защищать себя и свою партию. А те предатели, которые сегодня предают до сих пор его, вы же многие были в друзьях. Вы тоже ответите перед народом и законом. Рахмат, саясатта бардығыз бирдейбиз, бөлүнбөшүбүз керек. Аял киши деп саясатка келгенде бардығыз бирдей саясатта жүрөбүз. 5-ші микрофон. Рахмат, Сулайманов Бирбол. Урматтуу коллегалар, мен кече өзүм баракчама жаздым эле. Экс-президент деген статусун көтөрө албай жатат деп. Окудуңуздар болуш керек. Эгерде экс-президент жумуштан кеткенден кийин, мөөнөтү бүткөндөн кийин унчукпай өзүнүн жумушун жасаганда Роза Исаковна окшоп, эч ким унчукпайт эле. Экс-президент жөн жата албай, мамлекетти дүрбөлөңгө салып, 3-чү революция кылган атат. Ошон үчүн айтып атабыз. Убагында айтпадыңар дебегиле. Убагында деле айтканбыз. Өзүнүн иште 6 жыл убактысында айтып турганбыз. Мына бүгүн кеткенден кийин айтып атат Сулайманов дегенден мен убагында айтканмын. Убагында айтпагандар бүгүн айтып атканын айтып атам. Урматтуу төрага, биз Генеральный прокуратурага, башкага төңкөбөй, Жогорку кеңештин колунда эмне бар, ошо чечимди бүгүн кабыл алалы. Иса Шешенкулов, сизге да кайрылам. Коалициянын жетекчиси катары. Жогорку кеңеш бу жерде сүйлөп Атамбаевдин экс-президенттин статусун, анын эмесин, рейтингин көтөргөндөн көрө биз чечим кабыл алалы. Мыйзам чегинде Алмамбет Насырканович айткандай, ошол маалда бүтпөй калган. Ошону бүгүн точкасын коелу дагы, узурпация дейбизби, башка дейбизби, бүгүн чечим кабыл алып туруп жөнөтөлү Генеральный прокуратурага. Тез аранын ичинде ошол болгон иштерге, бүгүн болуп аткан, жүргүзүп аткан иштерине, өткөн иштерге баа берсин деп. Бүгүн биз бир мыйзам чегинде чыгарып берели дагы жөнөтөлү. Урматтуу төрага, сиз ушунун азыр акылдашыңыз, юристтериңиздер менен коалициянын жетекчилерин, фракциянын жетекчилерин чогултуңуз, кандай кылабыз? Акылдашайлы дагы бир чечимге келели. Жөн эле сүйлөп, жөн эле рейтингтерин көтөрүштүн кереги жок. Рахмат. Рахмат, сунушту эске алабыз. 6-чы микрофон анан 3. Кадырлуу кесиптештер, бул сөз айтылыш керек болчу, туура айтылды. Бирок парламентти мазактоо 8 июнда башталган жок. Парламентти мазактоо 2016 жылдын октябрында конституциянын кабыл башталган. Андан кийин ар бир фракцияга ат коюп чыккан ошо президент ушул жерден туруп алып. Бирөөңүздөрдү алка магнаттардын фракциясы, бирөөңүздөрдү молдолордун фракциясы, бирөөңүздөрдү мародерлордун фракциясы, бирөөңүздөрдү шулуун ишкерлердин фракциясы, бирөөңүздөрдү тегирменчилердин фракциясы деп. Ошондо башталган. Бул ошонун уландысы. Мен айтайын деген башка кеп. Урматтуу депутаттар, бул эмоция 3 күндөн кийин таркайт. Бирок тарых, документ анан статистика менен иштейт. Муну айтып жатканым, азыр Кыргызстанда бир да философиялык, политологиялык, юридикалык словарда Акаевка берилген баа жок. Саясий документ жок. Бакиевке берилгенде саясий документ жок. Ошону мен 1 жыл мурун айттым эле. Ушаяктан экс-президент Атамбаевдин 7 жылдык ишмерлигине саясий баа бере турган саясий документ керек. Ошол элдин баасы болот. Ошол окуу китептеринде, ошол энциклопедия болот. Бул мен ертең унутулат. Бул күнүмдүк конфликттен чыккан нерсе. Ошону ушул парламент уюштурса, күздө эксперттерди, философторду, политологторду, юристтерди чакырып, нукура баасын берсек, кийинки муунга керек. Экинчи жагдай азыр баарыбызга кыйын. Азыр Атамбаевка да кыйын, азыркы президентке да кыйын, оппозицияга да кыйын, өкмөткө да кыйын, парламентке да кыйын. Бирок ачууга алдырбай, азыр Батукаевдин диагнозу бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн фундаменти өтө бош экенин далилдеп койду. Биз президент менен биргип мамлекеттүүлүктү бекемдөө боюнча документ кабыл албасак, эртең кеч болуп калат. 3-чү микрофон.
После нашего выступления в качестве реплики выступила наша коллега Ирина Карамушкина. Хочу ей ответить. Я поддерживаю вас как женщину и уважаю. Но в том плане, что вы защищаете того человека, который узурпировал власть, который занимался политическими гонениями, который покровительствовал коррупционных проектах. Я не могу вас поддержать. Почему вы тогда не говорили Атамбаеву? Почему вы сейчас не спросите, откуда он стал мультимиллионером? Тогда вы ответьте нам. Вы говорите о судах. Далеко ходить не надо. Здесь за спиной у нас сидит бывший судья Курманкул Зулушев. Почему вы у него не спросите, как по нашему делу выносилось решение? Как на него давилось? И после того, как они вынесли оправдательное решение, они освободили его от занимаемой должности. Была угроза их семьям. Курманкул Зулушев и Медер Сатиев. Почему вы об этом не говорите? Урматтуу калайык калк. Мына бизди актаганда Курманкул Зулушев, Медер Сатиев. Алмаз Атамбаев куугунтуктап бизди актаган үчүн ушул эки сотту куугунтуктап иштен алып салган. Эмне үчүн ошондо кыйкырып айтпады? Эмне үчүн ошондо акыйкаттык жөнүндө айтпады? Бүгүнкү күнү ошол судьянын бирөөсү дагы деле эч жака ишке кире албай жүрөт. Эгерде ишенбесе, алыска барыштын кереги жок. Курманкул Зулушев ошол кезде судья ушул аркабызда отурат. Сурагыла ошондон, урматтуу журналисттер. Ирина Юрьевна, сураңыз ошондон. Ал айтып берет бардын, кандай куугунтукталганын, кандай заказ кылганын, кандай үй бүлөсүн коркуткандыгын. Ошондуктан сөздү айтарда абайлап айтсак. Рахмат. Биринчи микрофон. Анан эки. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Биринчиден төрага сизге сын. Эмне үчүн 10 мүнөт мыйзам, регламент мыйзам үчүн 10 мүнөт берсек, сиз 15 мүнөткө чейин бердиңиз. Бул мыйзам бузууга сиздин укугуңуз жок. Экинчиден, мен урматтуу мырзалар, силерге кайрылып кетким келет. Албетте, ар бир адам чыгып сүйлөөгө укугубуз бар. Бирок мен абдан мага ыңгайсыз, себеби дегенде ушул 6 жыл мамлекетти башкарганда бир гана Атамбаев жалгыз иштеген эмес. Атамбаевдин башкаруусунда азыр ортого чыгып сүйлөгөн, сүйлөбөгөндөр, ушул палатада отургандардын бардыгыбыз бийликте турганбыз. Аны моюнга алышыбыз керек. Ошол убакта кандай коррупциялык схема болобу, ошол убакта кандай мыйзам бузуулар болобу, ошону бардыгыбыз чогуу аткарганбыз. Себеби дегенде ошо бийликте турган убакта, ошол убакта эмне үчүн ушундай нерсени көтөрүп айткан эмеспиз? Азыр эми бийликте түшкөндөн кийин ошол убакта мына азыр элдин баары билип турат, коомчулук көрүп турат. Атамбаевдин төбөлөгүндөгү адамдар азыр бүгүнкү күнү башкача сүйлөп атат. Ошол убакта Атамбаевди төрөктүп алып бизди жолотпой аткандар азыр башкача сүйлөп атат. Бул мырза адамдарга такыр жарышпайт. Мындай кылганча, мен ошондуктан айткым келет. Эгерде биз Атамбаевдин убагында мыйзам бузулган болчу болсо, коррупциялык ишмерлик кеткен болчу болсо, анда биз ушул палатада отуруп, бардыгыбыз депутат болуп, комитеттен чечим кабыл алып бергенбиз, жогорку кеңештен мыйзам кабыл алып бергенбиз, ошого кол көтөргөнбүз, анда бардыгыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Эмне үчүн жоопкерчиликти бир адам тартыш керек? Бардыгы бирдей тартыш керек. Ошондуктан мен айткым келет, давайте ортого келип алып бир адамга калаганын кереги жок. Жаткан адам тепкилегендиктен бардыгыбыз чындап жигитчилик болчу болсо, бардык мыйзамды бирдей тарталы. Экинчи микрофон. Рахмат, төрага. Мен ушул Алмамбет Шыкмамбатовдун айтканына жооп берейин деп атам. Урматтуу Алмамбет иним, мен сүйлөйүнбү, сүйлөбөйүнбү, сенден уруксат сурабайм, биринчиден. Экинчиден, ошол мезгилде жана баррикадаларда, митингтерде сен дагы, мен дагы, Текебаев да баарыбыздын чогуу жүргөнбүз. Мен эле шайлаган эмесмин президент кылып. Сен да салымың бар. Текебаевдин да салымы бар. Ал бийлик келгенден кийин колдодук да. Өзүң да колдободуңбу? Колдодук туура, бийликте турду да. Берген сунуштарын колдодук. Фракциянын жетекчиси катары колдодук. Бирок эми мөөнөтү бүткөндөн кийин бүгүн көрүп атабыз да эмне болгонун. Эми азыр мына урматтуу мага чейин коллега сүйлөп атат, жаткан эмен тепкилеп.
Ал жатып алып бизди тепкилеп атат кайта. Жөн жатпай. Жата берсе ешким тийиш керек эмес. Бүгүн ошо камалган балдардын убалына калып атат. Бүгүн митинг уюштуруп, ошол жакындарынын, ошо камалган балдардын жакындарына актанып, асмандан түшкөн аппак нерсе кишидей болуп атпайбы? Угуп отурсаң, такыр эч бир асмандан жаңы түшкөн кишидей да. Мен да кугунтук көргөм, Алмамбет иним. Мен да 1 жыл жүрдүм тергөөдө. Түптүс жерден. Аларга окшоп бир эгерде чарчы метр жер алсам, анда жоопко тартсын. Бүгүн тынч жашайлы деп атам. Мамлекет үчүн деп, эл үчүн, элди бөлбөйлү, жарбайлы деп. Мына ушундай маселе. Рахмат. 5-ші микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, Республика Атажы Зулушев. Бүгүн парламенттен коомго көңүл буруп айтылганы бул эң биздин өздүн милдетти аткарган деп эсептейм. Бул бир институттун бийлик бутагына көлөкө түшүп атат. Урматтуу төрага, мен да сизден суранат элем, регламент жол берет. Менин да фамилиям аталып кетти. Экинчи юрист катары, коомдо болуп аткан окуялар катары оюду айтып коюн, туура таптым. Добушка коюп берсеңиз 10 мүнөт убакыт сурайт элем мен да. Рахмат. Сунуштуу добушка коем. 2-ші микрофон. Я только хотела бы ответить на реплику моего коллеги, депутата Мамытова. Вы спрашиваете, спросить мне, откуда там миллионер стал Атамбаев. Он очень часто об этом давал интервью, и я хочу спросить другое. Откуда у Сооронбая Жээнбекова 30 миллионов долларов, которого он отдал в штаб на избирательную комиссию? Об этом сейчас и Крам сидит за это, потому что он свидетель. Наш бухгалтер штаба выехала, потому что она боится преследований. И я хочу сказать, что сегодня Генеральная прокуратура молчит. Откуда эти деньги? Также сегодня вы все молчите, что 700 миллионов долларов выводят из страны. Вы все молчите. Потому что выгодно молчать. Сейчас одну фразу сказал один из выступающих, что тихо, мирно сидите, вот срок, чтобы прошел, да? Вот так многие работают депутаты, тихо, мирно, никуда не лезть. И так было, возможно, при Атамбаеве. Не он строил дороги, он инвестиции сюда тащил в страну, бюджетные дома строит для тех же КГБшников. Он сюда тащил деньги, что он строил, бегал дороги через Минфин. Мы здесь комитетчики, в смысле члены комитета, ратифицировали многие договора. Минтранс строили, что он должен был бегать и проверять. Сегодня разве это задача президента? Поэтому, уважаемые депутаты, я знаю, к чему вы клоните. Посадите вы Атамбаева. Ну что-то изменится в стране. Начиная с предательства, с трусости, с подлости, никогда ничего не изменится к лучшему в стране. И вы поддерживаете такую власть. 1-ші микрофон. Добрый день. Во-первых, я хочу поблагодарить Алмаша Шеныча за то, что я здесь и все я вижу изнутри. Ирина Юрьевна, в конце концов, Икрам Сатарыч, он был председателем штаба. Почему он сразу об этом не говорил? Почему сейчас с больной головы на здоровую все это перекидывается? Или это муссирование злосчастно постоянно раим миллион, раим миллион? Ну давайте других еще посмотрим. Почему Шумахера мы не смотрим, сколько он денег, работая просто советником, сколько у него сейчас денег? Почему мы на это внимание не обращаем? 6 лет этот Раим работал на Атамбаева. Я не верю, чтобы Алмаз Шаршенович не знал, откуда деньги идут. А теперь так хитро за день его снимают, объявляют коррупционером, и удобная политическая фигура, чтобы раскачивать по поводу коррупции. Но давайте честно говорить. В конце концов, Сооронбая Шариповича он привел. И мы все отработали за него, а теперь нас обвиняют, что мы чуть ли не за Бакиева отработали. И когда говорят, что я такой доверчивый, извините, тогда не имеете права, если вы такие доверчивые, занимать ведущие посты, первые посты. Так можно, знаете, неизвестно кому доверять. И вы прекрасно знаете, кто такие сидят там, и Сапар, кто такой сидит, и другие там тоже. Единственное, кого мне жалко, это Артыкбаева. А остальные по делам.
И из-за того, что кто-то струсил в свое время, это еще ничего не значит. И надо уже в конце концов, чтобы у нас государство было законопослушным, а не властепослушным. И это сейчас и нам всем тоже быть законопослушными и властепослушными. И к нынешней прокуратуре я тоже обращаюсь, потому что... Рахмат. Урматтуу депутаттар, депутат Зулушев Курманкул Токтаралиевден сунуш келип түштү. Анткени анын аты айтылып калды залдан. Ушул азыркы карап алып аткан маселе боюнча. Ошондуктан 10 мүнөттүк убакыт сурап атат. Мен сунушту добуш менен чечишим керек. Сунушту добушка коёмун. Добуш берсеңиздер. Макул 101, каршы 2, баары 103, катталды 115, сунуш өттү. Экинчи микрофон процедурный. Урматтуу депутаттар, көпчүлүк коллегалар айтып атпайбы? Алмаз Шашенов жөн жатса, эч ким эчтеке көтөрмөйбүз деп. А киши билет. ТЭЦ көтөрүлмөк. Датка кемин дагы, түштүк, түндүк жолу дагы. Бул кыргыз эли төлөй турган акча болгондон кийин кечпи, эртеби бул көтөрүлмөк. Мына айтып атпайбы, эмне ошондо сүйлөгөн жоксуңар деп. Азыр кээ бир коллегалар айтып атпайбы? Кагаз менен, документ менен бекитип коелду деп. Мына кагаздарды карабайбы? Эмне деген замечанияларды бердик убагында. Эмне дегендерди айттык, ай бул туура эмес дедик. Ошол жерде азыр кээ бир кыйкырып аткандар, ошол убакта көрөлү, кандай голосовать этип, кандай сүйлөгөндөрүн. Ошондо Асылбек Шариповичке мен канча жолу кирдим, ТЭЦ боюнча. Ал ошол убакта колубузду туураганда айтпай эле коелу. Биз ойлогон жокпуз да, инвестиция алып келип атат. Эми ушул туура колдонолуп экен десек, колдонгону, алып келген акчаны, кредитти бөлүп жеп, чөнтөккө салып коюп. Анан ошону мына акыркы бийлиги партиясын кармап турганда, ошо жөнүндө айтып койсок, ошону колдонуп, бизди партиядан чыгарып койбодубу? Бул эмне сүйлөйт бизге деп. А ошол убакта сүйлөсөң эмне болуп атканын баарыңар билесиңер. Болбой эле замечание кылдык, кагаздарды көтөргүлө. Профилдик комитеттер, ошолдогу тиешелүү комитеттердин чечимдери бар. Ошон үчүн мен ойлойм, жеп бөлүп алган акчаларды түрмөдөгү авторитеттерге жок кылбай мамлекетке төлөп бериш керек. Ошондой мыйзам алып келиш керек. Экономикалык преступление кылгандар, алар киши өлтүргүчү эмес. Алар өчөн акылдуу. Акчаны кантип жешти, схеманы түзгөндөр. Мына ошолор мамлекетке кусуп бергенде элдин көксөөсү тыйылат. Чоң рахмат.